Сыйкырлык менен амал кылган өкүмү кандай? Бизде көп, урматтуу бир тууган, айрыкча ошоло түштүк тараптан көчүп келген бир туугандарыбызда сыйкыр өтө көп, аялдар көп колдонот айрыкча. Мен билем. Тажикстандан көчүп келгендерде, молдосу көп жерлердин катындары сыйкырга көп барышат, Кудайдын кудурети. Ушуну мен өзүм практикадан билем да. Практикадан билем, мен көп аралашам, ушундай дейт. Ол көз ачыкка барып, окутуп аткан, ысытып аткан, суутуп аткан, анан эле балдар келдирап калат, жиндүү болуп калат. Анткени ысытма суутма кылган, ошо баланы жинди абжип кылып коет да. Келин жакпайт, анан келинден алыстатам деп баласын суутам дейт, кайра ысытам дейт. Бечара күйөө балага кайнене дагы, өзүнө дагы ысытма суутма кылып отуруп, карасаң 20-30 жеткенде бала келдирап бүтүп эмне кылышын билбей, жетелеме болуп калат. Ушундайлар көп. Күлкү болгон менен чындык ушунда. Ошон үчүн сыйкырга ишенген кандай десе, ал-амалу бис-сихри минал куфри, сыйкырга амал кылып күфүрлүктөн болот. Көп адамдар үйүнө кел сыйкыр чап келип, үйдү тазалатам, антем, мына бир жерден таап алдым, муну таптым, бир жерден муну таптым. Аны молдо таба албайт. 32 жыл окуса дагы таба албайт молдо. 32 жыл окуса дагы, түшүндүңөрбү? Аны ошо көз ачык таба, жиндери бар болгон үчүн. Bir yerden taap et, hem taap atkan çındık, bir gömgön çındık anıkı. Bирок жин шерик болуп таап атат, урматтуу бир тууган. Ошого ишенип, ага урмат кылып, тапкан акчасын берип, бирөө бар экен, бир көз ачыкка $25.000 акча бердим дейт. Мен айттым, бизге алып келип бербейсиңби, сага биз бир жылда багылат эле. Эмне дейт? Ал таап берди го дейт. Эми таап тапканы чындык, ал көз ачык дедим. Бизге келсем, жерде 20 мал жатат буларга дедим. Сомдон берсек, булар берсе, ким кылып алат $1000 берсек? Жакшы болбойбу бизге десем. Жоқ тасым, сен айтпайсың деп, біз айтпайбыз дедім. Бирок саңа біз намаз окуганды үйрөтөбүз, сактаганды үйрөтөбүз, эртемеге зикирди үйрөтөбүз, саңа дем салып беребиз, тайрат алганды үйрөтөбүз, саңа жанагыда дубаларды үйрөтөбүз. Сен сактанасың ошондо. Ал көмүп койсо эле эмне? Ал таап берет ошентип. Башка бирөөсү көмүп кеткен, балким сүйлөшүп алгандыр өздөрүнө бири-бирине. Мен көмүп кой, сен таап аласың деп. Төшөктү сөктүрүп бурчунан таап берет, мынтип таап берет. Мурда байлаткан болот, кийин таап берет булар. Жиндер айтып берет да, жиндер билип турат. Ошон үчүн бирөө анык таап аткан болсо ишенип кетпеш керек агачы. А сыйкыры бар, а сыйкыры иштеткен адам бул күфүр адам, өзү билбейт, урматтуу бир тоң ыйман келтирет, намажыга барып келген. Ушундай. Мен бир жолу Жалал Абад аэропортуна түшүп алсам, бир молдо чалыш киши менен чогуу түштү да. Анан учурашып калсам, таза учураштым мен менен. Анан эмне десем, ушу Бишкек ай сайын келип, эмне десем, чоң-чоң адамдар, депутаттар, министрлер үйлөрүн барып тазалап турам деди. Кантип десем, ушу жанагыда көз ачыктар, сыйкырчылар байлап кеткен таап турам. Төшөктүн ичинен, батинкесинен, чапандан, машинанын түбүнүн бир жеринен, адам таппайт жерде оңой менен ушулардан таап берем мен дейт да. Мен айттым, сенде ушундай сыйкыр бар экен, сыйкырчы экенсиң сен. Сенде жиндердин отрядың бар экен өзүнчө. Ne üçün? Kur'an'da gelet وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا. Şeytanlar deyit, küfür olup geçti. Ne üçün? Adamlarga sıyıkırçılık üretişet bular deyit. Adamlarga sıyıkırçılık üretkendik üçün alar imandan çıkıp ketti deyit. Hadiste gelet Müslim rivayet kılganda اِجْتَنِبُ سَبْعَ الْمُوبِقَاتِ اَشْشِرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّخِرْ deyit. Cetti deyit. Adamdı çok kılı üçün neseden saktan kıla. Birincisi şirk, ikincisi sıyıkır деп айтып атат да. Адам сыйкын бар жок болуп турмактуу бир тууганым. Этият ардык нерсе халал жол менен кетиш керек да. Сыйкыр эгерде элестетип көргүлө, сыйкыр арам деп атса, ушунчалык айтып атса, демек адамдар кызыктырган бир нерсеси бар да. Эгер сыйкырчаны таап албаса, көрө албаса, башка кылбаса, эч ким ишенбейт, анда арам дештин кереги жок эле да. Чын урматтуу бир тууганым. Төлгөчүлөргө, бакчыларга, көз ачтарга ишенебизби дейт. Акидабыздагы сура, бул боюнча макала жазганбыз. La nusaddiquhuma fi ikhbarihima anil gaybi. Алар гайыптан айткандарына ишенбейбиз, алар чын деп айтпайбыз. Бакчылар, көз ачтар малы жоголуп кеткенде барган айтып бере тургандар болуп, аларга ишенбейбиз биз. Кур'анда келет: "Кул ла ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah." Айткын дейт. Асмандар менен жерде гайыпты билген эч ким жок, бир гана Кудайым билет дейт. Гайыпты Кудай гана билет. Башка эч ким билбейт аны, урматтуу бир тууганым. Айтып аткан болсо, жиндер көргөнүн айтып, гайыпты билбейт алар. Жиндер өздөрүнө айтып берет. Ошо жиндердин жардам сураганы үчүн булар бизге айтканы туура болуп көрүнүп, кээде туура дагы чыгып кала берет.